Ovada London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып Эрмек Максутова. Тоолуу Карабахта ок атышпоо келишими сакталбай, чоң жоготуулар болууда. Эки өлкө бири-бирин айыптап жатат. Митинг өткөрүүгө тыюу салганга каршы акциянын 4-чү күнүндө Таиланддын премьер-министри парламентти чукул жыйынга чакырды. Бириккен Улуттар уюму вакцинаны улутташтыруунун тобокели тууралуу эскертүү жасады. Буунун баш катчысы Антонио Гутерреш Армения менен Азербайжанды соңку ок атышпоо келишимин сактоого үндөп, карапайым тургундардын туш келди аткылоого алышына жол берилбеши керек деп билдирди. Эки өлкө тең бири-бирин талаштуу Тоолуу Карабахтын аймагында ок атышпоо келишимин бузду деп айыптап жатат. Эки тарап ишемби күнү Россиянын ортомчулугу менен элдешүүгө макул болгонуна карабай кагылышуулар уланууда. Möhterem Janob Prezident! Азербайжандык жоокер өз мамлекетинин президентине соңку 26 жыл бою армяндардын көзөмөлүндө болуп келген дагы бир аймак оккупациядан бошотулганын билдирди. Бул байыркы көпүрөнүн ары жагы Иран менен чек араны көздөй кеткен жол. Karabağ Azerbaycan'dı! Карабах Азербайжандыкы деп жар салды ал. Армениянын коргоо министрлиги бул видеону жарыялап, анда жекшемби күнү эртең менен бир күн мурда макулдашылган ок атышпоо келишимин Азербайжандын куралдуу күчтөрү бузуп, армян тарапка өтүп келатканы көрүнүп турат деп билдирди. Бирок жекшемби күнү талаштуу Тоолуу Карабах аймагында карапайым эл жашаган жерлер тынчыраак болду. Алар соңку күндөрү Азербайжан тарабынан тынымсыз бомбалоого туш болушкан. Ондогон жөн-жай тургундар жана 700-дөн ашуун армян аскерлери курман болду. Каза тапкан аскерлердин көпчүлүгү жаңы жаш жоокерлер. Погибают дети, женщины. Жаш балдар, аялдар, кары-картаңдар, биздин 18-ге чыккан балдарыбыз өлүп жатат. Бул согушту токтоткула. Наши парнишки. Азербайжандар дагы жапа чегишти. Бул Ганжадагы көрүнүш. Ишемби күнү Азербайжандын экинчи ири шаарына армян ракеталары тийип, кеминде 13 киши мерт кетип, 20-дан ашуун турак жай талкаланды. Рагибе Гулиева үйүнөн ажырап калды. Bizim millette olan kim eləmir. Bizim millet müdürüş millettir. Биздин эл гумандуу, жакшы калк. Армения Ганжанын эли алардын астына чөгөлөбөй турганын билиш керек. Биз алардан Карабахты дагы кайтарып алабыз. Азербайжандын аскердик жоготуулары сыр бойдон калууда. Бирок алар бошотуп алган аймактарын улам жарыялоодо. Бул дагы бир армян күчтөрүнөн тартып алынган Габриэл шаары. Азербайжан жеңишке жетишкен сайын кармашты токтотууга моюн сунчуда эмес. Тоолуу Карабахта сакталбаган келишим, жекшембидеги чабуул, бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Дем алыш күндөрү 10 миңдеген демонстранттар Бангкоктун көчөлөрүнө чыгып, саясий реформаларды талап кылышты. 4 күн катары менен болуп келаткан каршылык акциялары өкмөттүн тыюу салганына карабай уюштурулуп жатат. Көпчүлүгүн жаштар түзгөн активисттер бийлик, армия менен монархиядан алыстасын деп талап кылууда. Таиланддын премьер-министри кризисти талкуулоо үчүн парламентти чукул жыйынга чакырды. Бангкоктон Джонатан Хед баяндайт. Бангкок, жума күнкү түн. Полиция саясий акция өткөн жерге келди. Келгендердин көбү студенттер, мектеп окуучулары жана өтүп баратып кошулган адамдар экенине карабай, аларга каршы толук күч колдонулду. Көк сыя кошулган суу аткычтар жана көз ачыштырган газ менен кубалашты. Бирок демонстранттар тараган жок. Алар дем алыш күндөрү кайрадан чогулуп, өкмөттүн алмашуусун гана эмес, эми өлкөнү башкарып келаткан саясий түзүлүштү чечкиндүү өзгөртүүнү талап кылышты. Жаштардын мындай чечкиндүү каршылыгы Гонконгту же жаштар өкмөтүнө нааразы болгон дагы башка өлкөлөргө мүнөздүү эле. Бирок бул жаш активисттер дүйнөдөгү эң кубаттуу, сөз да тийбей келген институттардын бири. Таиланддын монархиясына каршы чыгып жатышат. Королдун бийлиги чектелип, каржылык иштери ачык болсун дейт алар.
өлкө тарыхында биринчи жолу жаштар саясий түзүлүштүн алдына бомба койду. Король Важира Ланкорн 4 жыл мурун элге сүйкүмдүү болгон атасынан бийликти мурастап алган. Анын турпаты таптакыр башкача. Ансыз да орчундуу бийлигин жана байлыгын көбөйтүү чечими ковид кризиси учурунда чет өлкөдө сактанып жатканы элдин кыжырын келтирди. Ал өткөн аптада кайтып келип, жаш тайландыктар монархияны сүйгөндү үйрөнүшү керек деди. Бул жаштарды мектепте ансыз да ошого үйрөтүшкөн. Бирок алар алданган жок өңдүү. Тоталитардык режим тууралуу Ачка оюндар аттуу дистопиялык фильмде туурап, алар королдун заманга жараша өзгөрүүсүн талап кылышат. Алар биздин салыкты туура эмес колдонуп жатат. Салык муктаж болгон элге жумшалышы керек. Алар бизди колдобойт, тынч болушубузду каалашат. Бул туура эмес, бул эркиндик эмес. Мындай болбошу керек. Мурда ушундай ойду айтуунун өзү узак абак мөөнөтү менен аяктачу. Таиланддын тарыхында каршылык акциялары ырайымсыз басылып келген. Бул жолу башкача жыйынтык болушу ыктымал. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Өлкө боюнча коронавирустун жайылышын басаңдатуу максатында Италиянын премьер-министри кошумча чектөөлөрдү киргизди. Мындай чара экинчи карантинге жол бербөө үчүн көрүлүүдө. Ар бир шаардын мэри кафе ресторандардын эрте жабылышын өз көзөмөлүнө алуусу керек болот. Ошондой эле 6 адамдан ашык чогулбашы шарт. Италия коронавирустан катуу жабыркаган өлкөлөрдүн катарында. Өздөрүн ислам мамлекети деп аталган топко жан тарткан өспүрүмдүн колунан каза болгон мугалимдин окуясынан кийин Франциянын булуң бурчунда тургундар өлкөнүн светтик баалуулуктарын колдой тургандыгын көрсөтүп көчөлөргө чыкты. Каза болгон мугалим сөз эркиндиги боюнча сабак өтүп жатканда Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн экен. Франциянын президенти Эммануэль Макрон мектептердеги коопсуздукту күчөтүүгө жана интернеттеги радикал динчилердин үгүт иштерин көзөмөлдөөгө чакырды. Сауд Аравиянын падышасы Салман бир нече ири мекемелердин түзүмүн өзгөртүү боюнча буйрук чыгарды. Өзгөрүүлөргө туш болгон мекемелердин катарында динди көзөмөлдөгөн уюм жана Ал Шура кеңеши да бар. Доктор Ханан бин Абдул-Рахим өлкөнүн тарыхында аталган уюмдун биринчи айым башчысы болуп калды. Жогорку соттун судьясы да алмашты. Бириккен Араб Эмираттарынын жүргүнчү ташыган коммерциялык учак биринчи жолу Израилге конду. Этихад компаниясы учакты тосуп алуу аземинде бул каттам эки өлкөнүн эр жүрөк лидерлеринин эмгегинин үзүрү деп айтты. Израиль менен Бириккен Араб Эмираттары мамилелерин оңдоого макул болушкан. COVID-19 пандемиясынан биринчилерден болуп жабыркаган Кытай экономикасы кадимки нугуна түшүп жаткандыгы тууралуу расмий маалымат таратты. Дүйнөдөгү экинчи ири экономика июлдан тартып сентябрь айына чейин 4,9% өскөн. Бул былтыркы жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу көбүрөөк. 2020 жылдын башындагы жагдайга байланыштуу Кытай экономикасы катуу солгундайт деген анализдер берилген. Карантин учурунда Кытайдын экономикасы 7%га кыскарган. Эксперттер Кытайдын расмий чыгарган маалыматтары ар дайым эле чындыкка дал келе бербесин эске алуу керек деп эскертип келет. Эгер жогорудагы айтылган маалыматтар иш жүзүндө чын болсо, анда Кытай глобалдык экономиканы туңгуюктан алып чыгууга кудурети жеткен өлкө болуп калышы мүмкүн. Бул Кытайдын экономикасынын өсүш ыргагы жакшырып жатканынан кабар берет. Өлкөнүн экономикасы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,9%га өскөн. Кытай дүйнөнүн экинчи чоң экономикасы саналгандыктан, бул глобалдык экономикалык өсүшкө түрткү болот. Пандемияга чейин Кытайда жана жалпы эле Кытай экономикасынын өсүшү глобалдык өсүшкө 20% салым кошкон. Демек, бул Кытай үчүн жана калган дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр үчүн дагы жакшы жаңылык. Эгер жакындан карасак, ага эмне түрткү болуп жатканын түшүнөбүз. Чекене соода 3,3%га жогорулады. Бул кээ бирөөлөр божомолдогондон кыйла төмөн. Бирок өнөр жай өндүрүшү Кытай өкмөтү үчүн жакшы көрсөткүч. Мисалы, мамлекеттик ишканалар активдүү иштегендиктен 6,6%га өсүү болгон.
Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, дүйнө жүзү боюнча 40 миллион адам вирусту жуктуруп алган жана 1 миллион 100 миң киши вирустан көз жумду. Вакцина өтө керек болуп турган учур. Дүйнө жүзү боюнча 240 вакцина баштапкы баскычта. Алардын 40-ы клиникалык сыноодон өтүүдө. 9 вакцина сыноонун акыркы стадиясында. Азырынча бир да вакцина даяр эмес. Бүткүл дүйнө COVID-19 вирусуна каршы вакцина качан чыгат деп күтүп жатат. Бирок вакцина чыгарып коюу менен көйгөй чечилет дегенге болбойт. Бизге абалдан чыгуунун эң тез жолу бул биргелешип иш алып баруу. Вакцина улутчулдугу адамдардын өмүрүн тобокелге салат. Вакцина чыгарууда чогуу иш алып барылса гана өмүрлөр сакталат. Бирок вакцина улутчулдугунун коркунучу канчалык чоң? Вакцина баардык өлкөлөргө бирдей жеткиликтүү болушу керек. Бирок вакцинаны таратууда кайсы бир өлкөгө артыкчылык берүү маселеси чыгат. Бириккен Улуттар уюму бул тууралуу тынчсыздануусун билдирди. Дүйнөдөгү өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өз жарандарын эмдөөдөн өткөрө алганда гана элдин баарын сактап калат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдиришинче, кээ бир өлкөлөр вакцинасыз калса, вирус глобалдык көзөмөлгө алынбайт. Демек, бул дүйнөлүк экономика толук жанданбайт дегенге жатат. Ал эми вакцина улутчулдугуна каршы аракеттенген борбор COVAX уюму деп аталат. Вакциналарды бөлүштүрүү үчүн глобалдык план керек. Уюмга 172 өлкө катталган. Бул алардын баардыгына вакциналардын бир катар түрлөрүн алууга. Эгерде вакцина даяр болсо, аны алууга кепилдик берет. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кээ бир өлкөлөрдөгү баардык адамдарга вакцина сайын эмес, баардык өлкөлөрдөгү айрым адамдарга эмдөө жүргүзүүнү каалайт. Учурда башкы маселе адамдардын өмүрү. COVID-19 дартын аныктоонун жана дарылоонун алдын алуу куралдары глобалдык коомдук каражат болуп саналат. Ал дүйнөдөгү ар бир адамга жеткиликтүү болушу зарыл. Европа биримдиги менен бирге уюмга кирүүгө Британия, Норвегия, Жапония, эми Кытай кол койду. Бул олуттуу демилге. Вакцина улутчулдугуна карама каршы турат. Бирок буга кирбей калган кээ бир ири өлкөлөр бар. АКШ вакцина маселесин жалгыз өзү чечүүнү каалайт. Биз вакцина таратабыз, вирусту жеңебиз, пандемияны токтотобуз. Ушул жылдын март айында Германиянын канцлери Ангела Меркель Америка Германиянын вакцинасын сатып алууга аракет көрүп, бирок сатып ала албай калганын Die Welt гезитине тастыктаган. Башка өлкөлөрдө өз жолу менен кетишүүдө. Россия дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун вакцина жетиштүү сыноодон өткөн жок деген кооптонуусуна карабастан, өздөрү чыгарган вакцинаны колдонууга беришти. Британия COVAX уюмуна кошулду. Бирок вакцина өндүрүүчүлөр менен да түздөн түз келишим түздү. Австралия дагы ушундай кылды. Дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн көпчүлүгү вакцина улутчулдары экендигин четке кагышат. Чындыгында өзүңүз чыгарган вакцинаны коргоо жана аны бардык өлкөлөргө калыс бөлүштүрүүнү колдоо мүмкүнбү? Дональд Трамп мындай нерсени элге кыйкырып айта берсе болорун. Бирок бардык лидерлер өз өлкөсүн биринчи орунга коюшарын айтты. Бирок анын кесепети дүйнө жүзү үчүн эле эмес, ага түртүп жаткан мамлекеттер үчүн да жакшы болбойт. Демек, айрымдарды дагы деле ынандыруу керек. Жаңылыктардын соңунда бийиктиктен корксоңуз, эмки жаңылыкты көрбөй койсоңуз болот. Германиянын Нурембург шаарында бийиктикте туруп арканда басуу боюнча жаңы рекорд коюлду. Йенс Дек Макс Морлок аттуу стадионунун үстүнөн 73 метр бийиктикте басып өттү. Дек мырза узундугу 230 метрди түзгөн аркандын үстүнөн басып жаңы рекорд койду. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.